Пакистан менен Тажикстандын ортосунда Кечи Памир, Чоң Памир айылдарында жашаган 2000-дин тегерегиндеги этникалык кыргыздар жок болуп кетүү алдында турат. Андыктан аларга жардам көрсөтүү зарыл деген маселе акыркы жылдары айтылып келген. Анткени балдардын жана энелердин өлүмүнөн көптүгү ар кандай дарттарга карата дары-дармектердин жоктугу алардын санын азайтууда. Ушундан улам памирлик кыргыздар жардам сурап бир нече жолу аталган аймактан өкүлдөр келген. Мындан улам өкмөттүк деңгээлде маселе көтөрүлүп, мындан 2 жыл мурун же 2017-жылдын октябрь айында 30 адамдан турган алгачкы топ өлкөгө, анын ичинде Нарын облусуна алынып келинген. Ошол мезгилден бери айрымдары кайра мекенине кайтса, көпчүлүгү Нарын жергесинде жашап келишет. Ал эми Абдували Абдрашиддин үй бүлөсү 2018-жылдын декабрь айында келишкен. Үй бүлө курамы жалпы 9 адамдан туруп, Нарын шаарында күн кечиришүүдө. Абдрашид хан деп муккансыңар, көрбөсөңөр да барып көргөндөр да болгон. Ошону зор улуу болом. Памирдан келди, анан декабрда мында жайлаштыргандан кийин продукция берди, чапаркат берди, муздаткыч берди, кир жуугуч берди, бирке идиш кача берди. Онун кийин мана балдарыбызга пособие чектеди. Анан аялым жаңыдай ооруп, кичигинен кийин оорукчан болуп калды, ого пенсия чектеди. Үй бүлө мүчөлөрүнүн балдарынын улуусу 25 жашта болсо, кенжеси 3 жашта. Улуулары Токтогул орто мектебинде жана Үсен Асанов атындагы жатак мектепте билим алышууда. Токтогул мектебине киргизди, мектепте окудук. Аны окугандан кийин биякта ошол апам бул кыз да болсо немеге кетет, интернетке кетет да жатып окуйт болчу. Анан бул кыз да болбосо апам да эч нерсе кыла албайт. Анан бир нерселер тамак-самак кылып апам берип, ошо апам менен чай ичип, апам менен бирге отуруп, ошо апам менен отурам. Нарын шаарында Памирден келген жалпы 9 үй бүлөдө жалпы 50 адам бар. Алардын ичинен 22син балдар түзөт. Бир үй бүлөгө кезегинде там берилген болсо, калган үй бүлө ижарада, батирде турушат. Алар үчүн батир акысы, балдардын жөлөк пулу ай сайын мамлекет тарабынан төлөнүп турат. Бир туруктуу эле үй куруп берсе же бирөөнү эле үйүнү туруктуу тургузса болмок да. Анан үйүм жок эде, үйүңдү берип турасыңбы, тегиндей кыласың, мындай кыласыңбы дегенден алыс болсок, ошо өзүбүздүн үйүбүз болсо, анан тияк бияк кылып ошол акча иштеп тапсак, ошол Батырда жашап жаткан бул үй бүлө мамлекет тарабынан өлкөнүн жылуу аймагынан жеке менчик турак жай же жер аянты бөлүнүп берилсе дейт. Анткени бул үй бүлөнүн апасы кезегинде инсульт алып саламаттыгына байланыштуу жабыркап келет. Андыктан жылуу аймакта жашоо ыңгайлуу болмок дешет. Буга чейин район ат башы Нарын районунда Кочкордо жашап келишкен. Анан бирок ушу шаарда аяктан ушу шаарга келип жашайбыз деп, баарыбыз бир жерде болобуз деп, азыр ушул жерде 9 үй бүлө жашап атат. Балдары менен, семьясы менен. Өкмөт тарабынан булардын ижарасы бүт чечилип берилген, буга чейин чечилип эле берилип келатат. Азыр дагы булар ушул сентябрга чейин ушул күз айында булардын кайсы жерде туруктуу жашай турган жери чечилмек. Азыр ошону өкмөт караштырып атышат, каяка чечилип, каяка жашайт. Памирден келген кыргыздардын жашап кетишине көмөк көрсөтүү максатында өкмөт тараптан 2023-жылга чейин жөлөк пул төлөө белгиленген жана ар бир үй бүлө үчүн батир акысы үзгүлтүксүз төлөнүп турат. Ошондой эле балдары мектептерге, бала бакчаларга дагы жайгаштырылып, акысыз билим алышууда. Муну менен катар кайрымдуу адамдар, мекеме ишканалар жардам көрсөтүп келишет.